Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12 декабрда жарык дүйнөгө келген. Алп жазуучу ушул дүйнөгө келсе, ушул күнү кыргыз поэзиясынын шамчырагы Алып Осмонов жарык дүйнөнүн коштошкон. Чыңгыз Айтматов алп жазуучу. Манас десе кыргызды түшүнсөк, кыргыз десе Чыңгыз атабызды түшүнөбүз. Чыгармачылыгын газета бетиндеги аңгемелер менен баштап, улуу манасчы Саякбай Каралаевдин бейнесин ачып, алгачкы билим берүү тармагынын түшүгүн биринчи мугалим Жерене менен кыргыз эненин образын, каардуу согуш экологиядагы кубулуштарды, балдардын ички дүйнөсүн ачып берүүдө, ак кеме, космостун этиндеги улуу адам темасы менен жаратылышка болгон мамилени терең ачып берген. Чыгармалары дүйнө элдеринин тилинде которулган. Социалисттик эмгектин баатыры, кыргыз эл баатыры, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, сыйлыктардын ээси Чыңгыз Айтматов ааламдын алпы. Кыргыз элибиз канча жашаса, Чыңгыз атабыз ошончо жашай берет. Айтматовда агартуунун барагы, колдо калем билим курал жарагы, жазгандары аяаламды кыдырып, сүзүп келет ак кеменин карааны. Жаныбарым гүлсарынын арышы, ак барадай жүрөгүнүн кагышы, жазма керди дүнүйөгө тааныткан, улуу манас эпосунун табышы. Gölümdün dereni, ak kemem kayrılçı, ata kem gelebi. Ak keme, ak keme, ak keme, ak keme, ak kemem kayrılçı, ata kem gelebi. Күтүмүн кыйладан, кыялым кыйраган, чарчаган чабакмын, жекте туйлаган. Ак кеме, ак кеме, чарчаган чабакмын, жекте туйлаган. Baramın, ak kemim karanın, atama aytabar, sağınıt salamın. Ak kemim